бар. Анын içinde мындай жанында душ бар. Душ обязательно. Душ болбосо болбойт. Мындай ванна керек болса. Бул ванна бул жерде балыктарды кармап туруп бияка салат. Анан ушун менен акырын алып кетет. Көрдүңөрбү? Мындай тяжелый техникалар иштеп атат. Анткени булар могу жердин баарын түзөп атат. Көрдүңөрбү? Аркы бетин. Машина киргендей кылып. Машина киргендей кылып, тиги ар жакка чейин полный түздөйт. Тети будкага окшогон ал иттин үйү. Ошол жерде иттер жашайт. Өзүнчө аякта бир ит жашайт. Могу жерде мына тет жерде өзүнчө бир ит жашайт. Аны мен аз жакындаганда көргөзөм. Мына момда жана мен айткан техникалар иштеп атат. Мынакей. Жол жасалып атат бу жердечи. Жол, анан бассейндин тегереги. Жол болсо бу жака кирет. Мына мунун ичинде тет жакта токойдун ичинде малевник бар. Аны азыр көргөзөм силерге дагы. Азыр болсо мына момдай бассейн курганбыз. Узундугу мына 100 метрге жакын. Турасы болсо 10 метрге жакын. Мына морекинде камаздар иштеп атат. Жолдун баарын түртүп ары карай ошол жердеги грунттун баарын чыгарып, тиякты көздөй ташып могу жерге жол жасап атабыз. Мына суунун агымын көрүп койгула. Бу жерге деген майда балык салганга болбойт. Бу жерге только чоң балык салыш керек. Мынакей суунун агымын көрдүңөрбү? Момундай трубадан чыгат сууларчы. Бул дегене тияктан агып келип бияка кирип атпайбы? Бияктан момундай кислород болуп анан бияка кетип атат. Түшүнүңөрбү? Вот. Ушундай. Акырындык менен силерге баарын айтып берем. Эч нерседен кабатыр болбогула. Эгерде бир неме керек болсо, суроолор бар болгон болсо айтасыңар. Комментарийге жазасыңар. Подписаться деген кнопканы басып койгула. Элдер көрсүн, билсин, балык баксын. Кыргызстанга көп балык багыш керек. Көп багыш керек. Экскаватордун үнүнү котасыңарбы? Мына ошакка бартабыз. Жол менен. Экскаватор. Биз азыр малевник жакка баратабыз. Малевник деген нерсе мына кичинекей майда балыктарды бага турган жер. Ошонун аты малевник дейт. Малек деген сөздөн чыкканда. Могу жерде килейген экскаватор иштеп атат. Экскаватор болсо бояктын баарын түзөп атат. Көрдүңөрбү? Кокуштун кейпин карагыла чоңдугун. Аке. Бояктын баары жол болот. Бояктын баары жол болот. Тиягы менен машина кирет, биягы менен машина кирет, мына боягы менен да машина кирет, биягы менен да машина кирет. Мына момундай экскаватор иштеп атат, көрдүңөрбү? Килейген экскаватор. Өзүбүздүн байкебиз мынакей жакшынакай иштерди кылып атат. Ар жагы көл тигине. Ошо көлдөн биякты көздөй момундай суу кирет. Көрдүңөрбү? Көп деле чоң эмес. Бирок сонун суу кирет. Бул суу болсо келип бояка кирет. Мына карагыла. Мунун аты малевник деп коет мынакей. Могу жерде майда балыктар багылат. Азыр экскаватор казып неме болуп атпайбы? Суу кичине ылай болуп атат. Бирок булардын баары тунат. Тунганда сонун болуп калат да. Иншалла. Мынакей карагыла, могу жерде Кудайым буйруса борекиндей балыктар бар. Азыр мен силерге көргөзөм. Ал балыктар көрүңөр, беламур, толстолоб, сазан деген жана чөп чар жеген балыктар. Мына азыр көргөзөм. Мына ар кайсы жерде мындай. Болсо өзү мындай токой. Бул болсо көл. Могу көлдүн астынан суу чыгып турат, өзү жана булактар. Иш кылып соолубайт да. Бул көл ары жакка чейин кетет. Анан бул болсо момундай көл.
Балықтарды ушундай жерлерге монтип бакса болот. Урматтуу бир туугандар, көрүп алгыла. Көрдүңөрбү мына мондай. Мындай токойлор бар. Мындай балыктар ушул жерде өсөт. Тектерде сүзүп жүрүшөт, мен көргөзөм. Эки балыктар сүзүп жүрөт. Көрдүңөрбү? Окей, бері қарай сүзіп келе жатыр балықтар. Шындай урматтуу бир туугандар, мынакей біздер болсо мындай токой. Токой. Мына биягы токой. Болсо мындай малевник. Аны айтып өттүм. Мынакей жана мен айтып аткан шандор. Шандор деген боорекинтип бул жерди сууну жаба турган нерсе. Мен аны азыр мынакей өзү кандай болуш керек көргөзөм мынакей. Карап койгула. Мына биринчи муну карап алгыла кандай экен. Тургандагысы кандай турган турпаты мына момундай. Көрдүңөрбү? Ал эми өзү болсо мына момундай. Мынакей. Момунун аты Шандор. Булар болса шлюз мынакей. Момундай. Көрүп алла, ушундай эле жазап коесуңар, оңой эле. Анча-мынча тыйын салсаңар, мындай ушундай бир чарба куруп, жакшынакай кылып бала бакырга, үй бүлөгө, өзүңөр жумуш ойлоп табасыңар да кыскасын айтканда. Кийин Кудайым берсе иншалла балыктар чоңойгонда сатасыңар, булардын баары кайра ордуна келет. Бирок муну эми ушундай бир грамотно жазаш керек эртеңки күнү. Баягы аята аттыңа бекер кылып турмун деген сөз болбош керек. Мына биздин хозяйство мына балык чарбасы ушундай. Көрүп алла. Эми иш өтө көп. Сондуктан силерге чоң рахмат. Кел көрүп тургула.